Алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлигин көрсөткөндөрдүн жалпы саны Нарын облусу боюнча 1733 түздү. Анын ичинен 558 мандат алат. Белгилей кетсек, облус боюнча административдик реформага чейин жергиликтүү депутаттардын мандаты 884 болчу. Мурда билесиздер да 3-4 банда шаймандар болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров Нарын облусунда жыйын өттү. Алдыдагы шайлоого карата даярдыктар боюнча шаар, район жетекчилерине жана айыл өкмөттөргө шайлоону уюштуруу иштерине жигердүү көмөктөшүүгө чакырып, эч кандай тоскоолдуктар жаралбаш үчүн бардык аракеттерди көрүүнү тапшырды. Мурда кандай шайлоолор өтчү? Туурабы? Баарыбыз күбө болгонбуз да. Пачкалап бюллетендер салынып, каруселдер уюштурулуп, анан бул эми азыр тарыхта калып калды. Ушу Кыргызстанда жүргүзүлгөн реформанын негизинде биз эң негизги жыйынтык кандай жыйынтыкка келдик? Бир шайлоочу, бир голос, бир бюллетень, бир голос да. Бул чоң деген жетишкендик. Албетте, кээ бирки талапкерлер же болсо саясий партиялар өздөрүнө керектүү бир жыйынтыкка жетүү максатта ар кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн. Ички иштер министрлиги жер жерлерде жакшы күрөш жүрүп атат. Ал дагы кыйла мындай ал көрсөткүчтөр төмөндөдү. Бул дагы мындай жакшы жыйынтык. Ал арада жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандоочулардын маанайында билип көрдүк. Көпчүлүгү буга чейинки шайлоолордогу талапкерлердин куруу убадаларын эске алуу менен татыктуусун гана тандарын билдиришти. Дуан боюнча жалпы шайлоочулардын саны 221.100 түзөт. Үй бүлөбүз менен барып, Кудай буйрса 17 ноябрь күнү өз добушубузду берип келебиз. Жергиликтүү шайлоого катышыш керек. Ар бир жарандын милдети. Негизи бул жергиликтүү шайлоого баарыбыз активдүү катышышыбыз керек. Негизи өзүбүздүн көйгөйлүү маселелерибизге өзүбүз депутаттарыбызды туура жакшы тандап алсак, ошо көйгөйлөрүбүздү чечүүгө же болбосо кайрылууга шартыбыз жакшы болмок да. Жаштар жакшы чыгып атат. Ыраазымын ошого. Нарын облусу боюнча 169 шайлоо тилкеси уюштурулган. Ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн бир шайлоо участкасы ачылды. Ошол аралыктан добуш берүү участкаларында дагы даярдыктар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ал участкага дагы тизмелер илинип, арыздар алынган. 111 кишинин арызы түшкөн аралыктан добуш берүүгө. Ошондой эле 13 ноябрга чейин добуш берүү жайдан тышкарыкы добуш берүүгө арыздар кабыл алынып атат. Ошондой эле участкалардын жылуулуктары жана башка жабдыктар менен камсыздоо иштери жүргүзүлүп атат да. Биринчи жолу ушул оборудование колдонулат. БШКнын өкүлдөрү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен да жолукту. Буга чейин окуулардан өткөн 1800гө жакын мүчөлөр жолугушуда быйылкы шайлоодо алгачкы жолу колдоно турчу жаңы жабдык менен таанышышты. Бир учурда 5 кызматты аткарып, идентификациядан өткөрө турчу аппарат шайлоо тилкелериндеги кызматкерлердин ишин бир топ жеңилдетет. Каржы маселеси да бул жерде акчаны үнөмдөп атат. Нооруз Абылаев, Жолдош Курманбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.